Assalamu алейкум. Дос тугандар. Акылдуулар, жакшылар, фейктер, троллдор. Оорубагыла эң негизгиси. Баарыңарга бекемден солук калуу менен бирге ой бөлүшүп койсок. Кээ бир адамдар айтып атат да, мына Facebook'ту карап, YouTube'ту карап, жазган комменттерин, албетте көпчүлүгү фейктер, троллдор. Демек, алардын кожоюндары кимге иштеп атат, кимдин буйругун аткарып атканын баарыбыз эле билип турбайбызбы? Ким бийликке келсе дагы ошого иштеп, ошого курал болуп бере турган бизде жанагыдай аскерлер бар. Азыр мына соц тармакта өзгөчө. Көрүп келбедикпи? Акаевдин кечиресиздер, мына акыркы президенттер Жээнбеков же болбосо Атамбаевдин тушунда көрбөдүкпү? Мен жанагы парламентке мындай чеги жок сын пикир айтылып атат. Ал сын пикирди биз да айтып атабыз. Мисалы, мен да жек көрүп келгенмин. Бир мандаттуу болуш керек. Бир мандаттуу болмоюнча болбойт экен. Бир мандаттуу болгондо анан биз чыргап кетебиз дегендей бир нерселерди жазып атат. Кээ бир адамдар балким түшүнүп жазып атат. Ал жерде көп троллдор тилекке каршы. Кээ бир адамдар түшүнүп түшүнбөй эле мындай божомолдоп эле жазып коюп атат да. Мен мисал келтирейин, достор. Союз бузулуп, биз биринчилерден баягы шайлап баштаганда, ал кезде мектеп окуучусу болчук, жаш болчук, 94пү же 95пи, мындай жылын так айта албайм, эгер неме болсо, ката болсо оңдоп койсоңар. Акаевдин тушунда депутаттык шайлоолор башталган. Бир мандаттуу. Биздин өрөөндө, тагыраак айтканда, Сузак районунда, Верхний зонада Эмил Узакбаев деген өзүнүн талапкерлигин коюп, акчанын күчү менен арак, шарап, жанагыдай ичимдиктерди таратып отуруп, добуш алган. Керек болсо концерт берген. Элди алдоо, добуш сатып алуу, бул ошол 94 беле же 95пи, ошо биринчи шайлоо жогорку кеңешке. Ошондо эле башталган. Жылдызы жанып, Кыргызстанда дүңгүрөп турган Динара тобу, Абдымалик Шерматов менен Динара эжекебиз кош жылдыз деп эле телевизордон түшпөй, жылдыз болуп, хит болуп турган учурлары болчу. Ошондо Абдымалик Шерматов менен Динара Акулова барып, концерт берип, бекер көрсө, ошондо башталган экен. Добуш сатып алуу, элди алдоо. Архангельский деген жерге, тагыраак айтканда, кыргызча аталышы Жоон Күнгөй. Балким ошол жактык туугандар көрүп атса, баарыңарга салам. Менин балалыгым ошол жерде өткөн. Мектепти мен ошол жерден бүтүп кеткенмин. Таштемир Кочкоров атындагы орто мектепте. Ошондо биз көрсө алданып баштаган экенбиз. Кыштын кычыраган күнүндө жилбиң деген жука жылтырак көйнөктөрдү кийип алып, эски мектеп бар эле, орус мектеп деп, ошол жерде концерт коюшуп, анан концерт бүтөргө жакын Эмил Узакбаев келип, колун момундай кылып Акаевдин стилинде кара пальто, күрөң нока тымак кийип алып, ошондо биз көргөнбүз. Биз эми концерт үчүн барганбыз, жаш балдар. Улуу кичи дебей, аксакалдар турган, ат менен келип, баары үймөлөктөшүп, анан бата беришип, ушул аттанып атат деп, анан дагы бир атааңдаштары болгон бул киши менен. Тилекке каршы Узакбаев элди баягы алдаганга жакшы уста болгон үчүн арагын, шарабын дегендей жанагыдай концертин коюп, көпчүлүк добушту алып кетип калган. Кийин кайра келдиби? Бир жолу келип ошол жердеги айылдын көйгөйү менен жакындан таанышып, ошол айткан убадаларын хотя бы бир жарымын аткарып дегендей, мамлекеттен, өкмөттөн акча бөлдүрүп, азыр бизде мындай түшүнүк бар да, ким шагыл төксө, ким суу чыгарса, ким ун чай берсе, ошону шайлаш керек дейт да. Же эмне кылып бересиң дейт сразу эле. Ал депутаттын милдети эмес сага ун чай бериш же сага көчөңө шагыл төгүп же суу чыгарып бериш. Көчөгө шагыл төгүп бериш ал өкмөттүн милдети, мамлекеттин милдети. Сен өкмөткө, мамлекетке салык төлөп атасыңбы? Жериң эби, машинең эби же чакан ишканаң абы билбейм. Министр бар. Жол министри бар, мисалы, транспорт министри дагы эмне деп коет.
ошолардын милдети. Өкмөт мамлекет кылбайт дагы жанагы ууру арамдан акча жасаган бизнесмендер контрабандалык жол менен байыдыбы, кандай жол менен байыды, же налогун төлөбөй жаап жашырып жүрүп байыдыбы, айтор арам акча жасап алган, анан депутат болуш керек, ага мандат керек. Жогорку кеңешке барып, ошол бизнестерин, көмүскөдөгү бизнестерин корголош керек, налогдон жеңилдик алыш керек, жана башка көп жеңилдиктерди пайдаланыш үчүн көбү жогорку кеңешке атсалышат. Мен жана башында айтпадымбы? Парламент менен мынау бир мандаттуу экөөнүн айырмасы депчи. Ошентип биринчи шайлоо, ошо Союздан кийинки биринчи шайлоодо башталган добуш сатып алуу. Ушул эле окшоштуктар башка райондордо, башка региондордо дагы болгон экен. Мен адамдардан кече жакында сураштырып, ошол мурунку окуяларды мындай эстеп, эскерип көрсөк. Мына 2005 жылкы шайлоого келели. Анда дагы бир мандаттуу болчу да. Акаев 15 жыл отурбадыбы? Баш болуп, кайра шайланып, админ ресурстун баарын колуна алып мычкып. Акаевдин убагында тилекке каршы Акаевдин саясатын колдогон, Акаевге жакын адамдар, байлар кайра ошолар шайланып келе берчү. Акчасы жок, мындай мамлекет үчүн, эл үчүн иштеп берем деген, таза, уурдабаган, тонобогон, коррупцияга аралашпаган, контрабанда менен, аткезчилик менен, мындай арамдан акча жасабаган жүрөгү тазалар тилекке каршы четте калган. Ошол 2005 жылкы шайлоонун жыйынтыгы бир мандаттуу Акаевдин убагында. Ыплас болуп, эл акыры жарылып, ошол шайлоо себеп болгон. Бул жерде мен эмнени айткым келип атат? Биринчи кезекте эл, шайлоочулар, биз сатылганды, алданганды, көчөмө шагыл төктү, суу чыгарды, мечит салды, ун берди, чай берди, эми ошонун урматына шайлап коеюн деген караңгы, кыска, тупой түшүнүктөн арылмайынча, эртең бир мандаттуу болмоктон жарым мандаттуу болсо да кайра эле ушул көрүнүш, кайра эле ушул система, кайра эле көпөстөр, кайра эле баягы ачапаттар келе берет. Жеген оос уялат дейт. Ашын жесе, этин жесе, жардамын алса уялып, ошого карыздар болуп калат экен да. Мен ушундан карыз элемин, мен ушуну шайлап коюшум керек деген түшүнүк мына жерине кирип калат экен. Акаевдин убагынан бери ушундай. Достор, туугандар, балким кайсы бир жерде мен туура эмес айтып аткандырмын. Өзүңөр ойлонуп көргүлө. Эл, биз шайлоочулар сатылбашыбыз керек. Эгер жакпайбы, эч бири жакпай атса, анда баарына каршы бир мандаттуу болобу же парламенттик шайлоо болобу. Мына кече 4 октябрда эмне болду? Ошондогу шайлоо жокко чыкты. Баарына каршы деген 17 номердеги баарына каршы. Ошол жеңди. Тилекке каршы кимдир бирөөлөр сындаган. Балким мен да сындасам керек эле. Баарына каршы бул бийликтин проектиси дегендейчи. Бүгүн ошол баарына каршы прак болуп атабы? Ошол эле Кубанычбек Исабеков, адашпасам ал деле көлдүк киши, жана Бакыт Калмаматовдор баш болгон баарына каршы, бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек, өтө туура эмес болуп баратат деп айтып жүрүп, элге жаман көрүнгөн. Эл, биз шайлоочулар кыска ойлуулук кылбашыбыз керек, достор, туугандар. Жеген оос уялат болбойлучу. Эртең мага бирөө $1000 берсе, айласыздан мен ошонун сөзүн сүйлөп калбайын. Кудай сактасын. Мен бирөө менен барып чайлашып, бир жерде мындай бир отургандан да корком мен бүгүн. Капа болбогула, кайсы бир саясатчылардын колдоочуларына кошулуп алып чай ичкенден корком. Себеби мен алардан өзүмдү баягы мындай карыз кылып албайын дейм да. Мен өзүмө карыз кылып албайын алардан депчи. Убада бере коюп, анан ошолар айткан саясатчыны колдоп, мындай рамкага, чукурга түшүп калбайын деп. Мындай кенен, эркин көз караш менен мындай баарына тегиз баа бергенди, адилеттүүлүк менен баа бергенди үйрөнбөйлүбү, достор? Мына чу дегенде эле президенттик шайлоо, андан кийин кайра эле ызылдап, чурулдап, урушуп талашып отуруп парламенттик шайлоо келатат.